Hafta içinde болып жатқан жаңалықтар топтом менен эфирде Оштунун жаштык телестудиясы, студияда мен Нурис Абдиев, саламатсыздарбы? Анда эмесе бүгүнкү чыгарылыштан кыскача маалымат. Окутуучулар өздөрүнүн адистик ишмердүүлүгүн жогорулатуу жана студенттерге заманбап билим берүү максатында биздин окуу жайда ачык сабактар өтүлүп жатат. Окуу жайдагы интеллектти өнүктүрүү борборунун волонтерлору өздөрүнүн иш пландарына ылайык иш аракеттерди жүргүзүшүүдө. Университеттин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович окуу жайдын активист студенттери менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын өкмөттүн миграция кызматынын өкүлдөрү келишип, биздин студенттерге миграцияга байланышкан баардык маалыматтарды беришти. Жыл сайын салтка айланып калган биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз, жаш ойлоп табуучулардын кароо сынагы биздин окуу жайда өткөрүлдү. Ош технологиялык университети Ош билим берүү институту менен биргеликте орто мектептердин информатика предметинин мугалимдерине семинар өткөрдү. Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын түзүлгөнүнө 25 жылдыгына арналган илимий конференция өткөрүлүп, бул иш-чарага областтагы баардык улуттун өкүлдөрү катышты. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөгүн түзмөкчү, биз менен бирге болуңуздар. Ош технологиялык университетинин технологиялык колледжинин информатика, программалоо жана байланыш кафедрасынын ага окутуучусу Омарова Салтанат ачык сабак өттү. Ачык сабактын темасы браузерлердин негизги иштөө принциптери деген аталышта болуп, колдонмо информатика багытында билим алып жатышкан студенттер катышты. Интернет бүткүл дүйнөлүк телекоммуникация тармагы, анын жардамы менен ар кандай форматтагы билдирүүлөрдү, маалыматты сактоону жана алмашууну ишке ашырса болот. Ошондой эле түрдүү кызыкчылыктар менен бириккен адамдардын виртуалдуу байланыш айдыңы. Бул максатты ишке ашыруу үчүн социалдык тармактар, тиркемелер, сайттар кызмат кылышат. Кардарларга керектүү маалыматты форматына карабай берүү үчүн атайын браузерлер иштелип чыккан. Бүгүнкү күндөгү эң популярдуу браузерлер Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari жана Opera. Келечекте маалымат айдыңында эмгектенүүнү максат кылган жаштарыбызга эң зарыл маалыматтарды берип, аларды заман талабындагы мыкты адис кылып чыгарууда биздин окуу жайдын жалпы жамааты биргеликте аракет кылып келишет. Биздин окуу жайда студенттердин интеллектуалдык деңгээлин жогорулатып, заманбап билим алууларына шарт түзүү максатында түзүлгөн интеллектти өнүктүрүү борборунун ачылганына 1 жыл боло элек. Ачылганына аз гана убакыт болсо да, бул борбор өзүнүн жемишин бере баштады. Аталган борбордо билим алып, иш-чараларына, сынактарга катышып, студенттер жакшы жетишкендиктерге жетишүүдө. Аталган борбор жарыялаган сынак жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр аныкталды. Кененирээк кийинки материалда. Интеллект түшүнүгү латын тилинен которгондо акыл, ой жүгүртүүгө болгон жөндөмдүүлүк. Сезим органдары тарабынан кабыл алынган нерселерди билимге айландырган, же мурдагы билимди сынга алган жана акыл эстен функциялары, салыштыруу, абстракция түшүнүктөрдү, пикирлерди, ой бүтүмдөрүн жана башкаларды пайда кылуу болуп саналат. Аталган функциялар ар бир адамдар башкача кызмат аткарышып, бирин экинчисинен айырмаланып турат. Бирок ошол функцияларды ишке киргизүү үчүн ар бир адамга кандайдыр бир деңгээлде таасир этүүчү күчтөр болсо, ал адамдын акылдуулук жөндөмү өнүгөт. Биздин университетте билим алып жатышкан студенттердин интеллектуалдык деңгээлин жогорулатуу максатында интеллект өнүктүрүү борбору ачылып, бүгүнкү күндө бул борбордун катышуучулары белгилүү бир деңгээлде өздөрүнүн ар кайсы багытка болгон көз караштарын өзгөртө алышты. Негизги бул багыттар бир эле окуу жайда эмес, бир эле ошол академиялык чындыкта эмес, башка турмуштагы негизги багыттардын бири. Чынчылдык, мисалы үчүн, ишенимдүүлүк, адилеттүүлүк, сыйлык, жоопкерчилик. Бизде турмушубузда, жашообузда эң керектүү болгон сапаттар жазылган да бул жерде. Анан биз кээде мындай болот, университетте биз мугалимдерден талап кылабыз, жетекчиликтен талап кылабыз. Ошол эле убакта мен студенттер менен жолукканда көбүнчө айтам, ошол эле убакта студенттер тарабынан дагы ошол мына академиялык чындыктын негизги багыттары кармалбаган убакыт болот да. Мен аны билесиздер өзүңүздөр, сиздерге да айтам. Баягы паракорлук бар деп эле сиздер өзүңүздөр отура бербестен, ошол менен күрөшүш керек. Паракорлук менен күрөшүштүн эң негизги нерсеси бул жакшы окуш керек. Ушул жылдын февраль айында аталган борбор тарабынан студенттер арасында академиялык чындык, сапаттуу билим алуу тууралуу мыкты жазылган дил баяндарга сынак жарыяланган. Мындан сырткары жакында эле борбордогу волонтерлор тарабынан студенттерге илимий макаланы жазуу эрежелери боюнча тренинг өткөрүлүп, жыйынтыгында студенттердин аз да болсо илимге кызыгуусу жаралды. Университеттин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович интеллект өнүктүрүү борборунун билим алуучулары менен болгон жолугушуусунда келечек жаштардын колунда экендигин белгилеп, аларга жакшы билим алуулары керектигин айтты. 2018 жылдын ошол 29 сентябрынан
команданын түзүүнүн ролу жана өзгөчөлүктөрү деген аттуу семинарга катышып студенттер өздөрү бир аз өзүн жогорулап десек болот. Андан 2018 жылдын октябрынан баштап 2018 жылдын ноябрынын ушу баштарында толугу менен ушул 1-4 курстардын арасында ушул академиялык чындык дегенди кандай түшүнөбүз, студенттердин укуктары, плагиат дегендерди кандай түшүнөбүз деген негизде биз мындай сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Сурамжылоонун жыйынтыктарын чыгардык. Коррупцияга жол бербешибиз керек деген ушундай бүт факультеттердин арасында жүргүзгөнбүз. Өнүктүрүү борбор тарабынан жарыяланган сынактын жыйынтыгы чыгарылып, сынактын жеңүүчүлөрүнө байгелер тапшырылды. Эң мыкты жазылып, социалдык тармактарда эң көп жакты белгисин топтогон үчүн 1-орунду технология жана жаратылышты пайдалануу факультетинин 4-курсунун студенти Максидинов Маратбек жана архитектура жана курулуш факультетинин 3-курсунун студенти Ибраимов Бектур камсыз кылышты. Ал эми 2-орунга кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин 2-курсунун студенти Келдумурат кызы Мерим, 3-орунга технологиялык колледждин студенти Курманбекова Жипара ээ болушту. Университеттин ректору Абидов Абдыкадыр Омарович университетте билим алып жатышкан мыкты жана коомдук иштерге активдүү катышкан студенттер менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушуунун негизги максаты Ош технологиялык университетинде билим алып, өздөрүнүн лидерлик сапаттары менен башкаларга үлгү боло турган студенттерге илимде, карьерада, бизнесте жана башка тармактарда ийгиликке жетүүчү туура жолдорду көрсөтүп, туура багыт берүү болуп саналат. Жаштар коомдук түзүлүш, маданият, социалдаштыруу, мыйзам ченеме, учурдагы коомду тарбиялоо менен аныктала турган жаш өзгөчөлүгүнүн, социалдык абалынын жана башка социалдык психологиялык өзгөчөлүгү шарттарынын негизинде өзүнчө бөлүнүп турган социалдык демографиялык топтордун бири. Аларды коомдун келечеги үчүн сөзсүз түрдө ар бирибиз колубуздан келишинче туура тарбиялоого аракет кылышыбыз керек. Анткени келечекте коомдун куруучулары жаштар болуп эсептелет. Биз канчалык деңгээлде билим берип тарбияласак, биздин кыргыз элибиздин келечеги дал ошондой деңгээлден көз каранды болот. Мына өзүңүздөр телевизордон көрүп атасыздар, основной ортадан российский каналдардан карасаңар, лидерлердин мектеби, лидерлердин азыр конкурсу болууда да, жеңүүчүлөр аныкталды, 103 болду, 103 адам аныкталды. Ошо силерге окшогон жаштардан да. Эми ал жерде жашы силерден да чоңураак. Прям 18 жаштан баштап 35 жашка чейин ушундай жаштар, 34 жашка чейинки жаштар ошо лидер болом. Ошо өзүм мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошом. Мен биздин сөз менен айтканда өзүмдүн баягы тең туштарыма караганда алдыдамын деген кыздар, балдар аракет кылышып мектептен өтүп атышат. Конечно, ал жерде мындай кичине менимче анча-мынча жол көрсөтүү, сабак берүү деген нерселер да бар. Акыркы 10 жылда Кыргызстанда миграция багыты тездик менен күч алып, чет мамлекеттерге ар кандай максатта кеткен жарандардын саны арбыды. Алардын көпчүлүгү эмгекке жарамдуу жарандар болгондуктан, алар сөзсүз миграция багытындагы маалыматтарга муктаж болушат. Ошол эле учурда жогорку жана орто окуу жайларында билим алып жатышкан студенттер окуусун кандайдыр бир себептерден улам сырттан окуу бөлүмүнө которуп кетип жаткан жаштар да көп. Аларга миграция тууралуу маалыматтар бул багыттагы кызматкерлер тарабынан берилди. Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2016-2020 жылдарда калктын улуттук маданиятын көтөрүү боюнча 2016 жылы 14 марттагы бекитилген токтомунун негизинде өкмөттүн алдындагы миграциялык кызмат мамлекеттин бардык жарандарын миграция чөйрөсүндөгү бардык маалыматтар менен кабардар кылууну максат кылган. Алардын эң негизгилери орто жана жогорку билим берүү мекемелери болуп, аталган кызматтын өкүлдөрү биздин окуу жайга келишти. Анткени турмуш тиричиликтин айынан же болбосо өз адистиги менен эмгек жолдорун башка өлкөдө улантууну каалагандар жана окуусун чет мамлекетте улантууну каалагандар дал ушул жаштар болуп саналат. Миграция кызматынын өкүлдөрү аларга мигранттын алгачкы кадамдары кандай болуусу керектигин айтышты. Информационно-консультационный центр алар ошо чаздар жөнүндө толук маалымат бере алат. Мисалы үчүн кайсы частный агентство кайсы мамлекетке ишке орноштура алат жана кандай тартипте дегенди айта кетишим. Жана ошондой эле частный агентство занятостьдан ошолор аркылуу кете турганда обязательно министерство юстициялардын каттоосу барбы? Регистрация болгонбу? Кыргызстанда эмгекке жарамдуу калктын 8% ашууну жумушсуз. Алардын катарын жыл сайын мектеп, орто жана жогорку окуу жайлардын аяктаган 60 миңге чукул жаш адамдар да толуктайт.
Алардын көбү турмуш шартын айынан чет жерге иштөөгө мажбур болушса, көпчүлүк жаштар башкалардай эле башка өлкөлөргө барып иштөөгө кызыккандар болуп саналат. Тилекке каршы башка өлкөгө барганда эле кучак жайып тосуп албоосу турган кеп. Кандай максатта болсо дагы башка өлкөгө барып алгандан кийин ошол өлкөнүн мыйзамдары менен жашоого мажбур болушат. Ошондуктан биринчи кезекте ар бир жаран ал өлкөгө барган максатын так аныктап ошого жараша аракет кылуусу керек. Эми биз эмнеге мындай болуп атат? Өткөндө мен февралдын башында келдим. Биздин кыргыздардыкы башталат март-апрелде уже 4-курс, 5-курстар Турцияга барып иштеп келет элем, Россияга барып иштеп келет элем деп биздики уже башталат да. Кандай гана болбосун, ушул барып иштештин астында кетип аткан өлкөңөрдүн, республикаңардын ушул жашоо турмушу мыйзамдары бүт бардыгын интернеттен окуп алыңыздар. Барганда эмне кылабыз, барганда эмне кылабыз, барганда эмне жейбиз, эмнени жебейбиз, кандай максатта кетип атасыңар. Баргандан кийин ички мыйзамдары ошол өлкөнүкү кандай болот? Барганда мен биринчи очередь эмне кылышым керек? Учурда миллионго жакын Кыргызстандын эмгекке жарандуу калкынын көпчүлүгү чет өлкө жарандыгын алып биротоло туруп калып калышы өлкөдө дагы бир миграциялык проблеманы жаратууда. Кыргызстан базарларында соода кылып орто жана чакан бизнес ачып алган коңшу чет өлкөлүк жарандар арып баратышат. Ал эми Кыргызстандан чет жерге иштеп кеткендердин расмий маалыматтагыдан да 2-3 эсе көп. Азырынча эмгек мигранттары боюнча Кыргызстан өкмөтү Россия, Казакстан, Корея Республикасы менен эл аралык укуктук негизде иш алып барууда. Кыргызстан эгемендик алганы чет жердеги 25 000 этникалык кыргыздар көчүп келишкен. Алардын 22 000 Кыргызстан жарандыгын алышкан. Бизде ушул өкүлчүлүк дагы жок, биздин МВДнын өкүлчүлүгү дагы жок. Эч кандай биздин тышкы иштер министрлигинин посольство, консульствосу дагы жок жерлерде ушул диаспоранын өкүлдөрү менен иш алып барабыз. Ошол диаспоранын өкүлдөрү бизге кат жазышат. Ушундай деген жаран ушундай болуп калды, же ушундай. Биз ошолордун ичинде, ошол каттын негизинде биз иш алып барабыз. Бул диаспоралардын ролу да аябай чоң болот. Ушул КГСМдин эң орчундуу иштеринин бири дагы ушул диаспоралар менен иш алып барат булар. Булардын өздөрүнүн положениясы бар. Ушунун негизинде иш алып барышат. Андан кийин жана мен айтып кетип атпаймынбы? Келишим түзбөй барып иштегендерге аябай кыйын болуп атат деп. Барасыз, сиздин же паспортуңуз жок, же колуңузда келишимиңиз жок, эч ким же Кыргызстандын мыйзамына, же Россиянын мыйзамына дал келтире албай анан отура беребиз. Миграция маселеси башка өлкөлөрдө демографиялык маселелерден улам келип чыгып жатат. Ал эми биздин өлкөдө демографиялык маселе келип чыга элек. Кандай болгон күндө да ар кандай себептер менен башка өлкөгө кеткен жарандарыбыз өз учурунда кайра өзүнүн өлкөсүнө кайтып келип жатышкан учурлар да абдан көп. Бүтүндөй дүйнө коомчулугун каптап жаткан миграциялык кризис кайсы бир учурда калыбына келүүсү толук мүмкүн. Ош технологиялык университетинде 2018 жылдын 14-17 май күндөрү Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги атайын балдардын республикалык алтын түйүн инженердик техникалык академиясы жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын интеллектуалдык менчик жана инновация мамлекеттик кызматы менен биргеликте уюштурган биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз аттуу эл аралык сынак жарыяланган. Ал сынакка 180ден ашуун илимий изилдөө жана ойлоп табуу долбоорлору, экспонаттар, моделдер сунушталып, 5 номинацияда коргоого коюлган. Кененирээк кийинки материалда. Билим алуунун эрте кечи жок. Ошол эле учурда ар кандай ойлоп табуу дагы жаш куракты эсепке албайт. Жыл сайын сатка айланган биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз деп аталган жаш ойлоп табуучулардын кароо сынагы бул жылы дагы өткөрүлүп, илимге, техникага кызыккан мектеп окуучуларынын катары толукталды. Бул жылы дагы область боюнча орто мектептерде билим алып жатышкан ар кандай курактагы балдар катышып, алардын ар бири өздөрү жасаган эмгектерин көргөзмөгө коюшту. Ал эми бул иш чаранын негизги максаты учурдагы муунду туура тарбиялап, илимге кызыккан ар бир окуучуга багыт берип, аларды мыкты билим алууларына шарт түзүү болуп саналат. Бул мен оюмча 100 адамдан бирөө экөөнө эле берилет. Ушундай жөнүндө. Ошон үчүн сиздер ошо Кудай берген нерсени сакташыңар керек. Таштабашыңар керек. Ана мен месте албадым деп эле таштап коебуш керек. Дагы бир жолу кайталайм. Bunday жөндөм саналган адамдарга берилет да. Ошон үчүн сиздер мында бияка дагы кайра ошо өзүңөргө берген Кудайдын нерсесин көбөйтүп сактап иштешиңер керек.
Анан эми көбүнчө техникалык боюнча жасалып атат. Туура техникалык боюнча жасалыш керек. Көп нерселер биздин Кыргызстанга пайда келтире турган нерсе экен. Көргөзмөгө коюлган окуучулардын эмгектеринин арасында келечекте жалпы адамзаттын күнүмдүк жашоо тиричилигинен тартып чоң илимий иштерге түрткү берүүчү ар кандай иштелмелер бар. Энергетикага, байланыш тармагына, курулушка, автоунаага байланышкан ар кандай эмгектер биздин бүгүнкү кыргыз коомунун жаштары келечекте дүйнөлүк деңгээлдеги улуу ачылыштардын ээлери болот деген зор ишенимди жаратпай койбойт. Ошол үчүн балдар үчүн аябай жакын. Эми илимий тармакта караганда анча-мынча мен карап чыктым. Аябай жакшы задумкалар бар экен орусча айтканда. Ушуну өрчүтүп кетсек, балдарга биз багыт берсек, жардам берсек, анда Кыргызстандын экономикасына биз чоң салым кошо берет. Мына силерге бир мисал келтире кетейин. Кыргызстан жылына 15 миллиард сомдон ашык акчага дары-дармек сатып алат. Ошону өзүңөрдөн өстүрсөңөр, мисалы мына өзгөн деп айтып коеюн. Жанагы ак кодол деген бир чөп бар, кучала деген чөптөр бар. Ушуну өстүрүү технология иштеп чыгарып көбөйтсөңөр канча пайда алып келесиңер, канча дары-дармек алып келесиңер. Себеби буларга азыр Кытай кызып атат, Америка кызып атат, чет мамлекеттин баардыгы кызып атат. Себеби жана табигый жол менен өстүрүлүп алынган дары-дармек чөптөргө азыр талап, сол талап көп аябай. Бул дагы бир багыт. Олимпиадаларга катышып жүргөн. Мурдагы жылы өткөрүлгөн 2018 жылда ошо Оштудан 4-ч номинация боюнча 1-чи орунду алып, республикалык турга өтүп, ал жерде 2-чи орунду алдым. Быйыл 2019 жылда Бишкекте өткөрүлгөн Карасунака группа менен катышып, байгелүү орундарга ээлеп келдик. Ош технологиялык университети техникалык багыттагы окуу жай болгондуктан бул иш-чара жыл сайын ушул окуу жайда өткөрүлүп, калыстар тобунун курамында университеттин профессордук окутуучулук жамаатынан да калыстык кылышат. Ал эми жалпы эмгек жамаат бул иш-чаранын өтүшүнө бардык шарттарды түзүп берип, жогорку деңгээлде өтүнүшүнө көмөктөштү. Окуу жайдын ректору профессор Абдыкадыр Абедов калыстар тобунун чечими менен мыкты деп табылган жаш ойлоп табуучуларды жана мугалимдерине куттуктоо сөздөрүн айтып, окуу жайдын баалуу белектерин жана ардак баракчаларын тапшырды. Ош билим берүү институту бардык орто мектептин мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу максатында билим берет. Андан сырткары атайын мугалимдер үчүн кыска мөөнөттүү окуу курстарын уюштуруп, мугалимдердин билим деңгээлин заман талабына ылайык өркүндөтүүсүнө шарт түзүп берет. Бул жолу биздин Ош технологиялык университетинде атайын Ош облусунда информатика багыты боюнча билим берген бардык мугалимдер үчүн семинар, тренинг өткөрүштү. Кененирээк кийинки материалда. Информатика термини баарынан мурда маалыматты жана анын касиеттерин жаратылыштагы, коомдогу, техникадагы маалыматтык процесстерде маалыматты берүүнүн, топтоонун, иштетүүнүн жана таркатуунун жолдорун жана башка көп маселелерди математикалык жана техникалык каражаттарды колдонуу менен изилдөөчү илимий багыттардын жыйындысын билдирет. Батыш өлкөлөрүндө билимдердин бул областтын компьютер тууралуу илим деп айтышат. Эгемендүүлүктү алган күндөн баштап биздин өлкөнүн жашоосуна активдүү кирип келген бул багыт биздин коомдун бардык катмарынан талап кылынуучу процесс болуп калды. Ошондуктан атайын билим алышып, ал билимди өркүндөтүүнү да колго алып жатышат. Семинар тренингке катышуучулардын талабы ушунчалык күчтүү болгондуктан катышуучу мугалимдердин саны 80-90 мугалимге жетип кеткендиктен биздин Ош билим берүү институтунда кабинетибиздин тардыгына байланыштуу мына Ош технологиялык университетинин мультимедиалык аудиториясын суранып, ушулар менен келишим түзүлүп, ошонун негизинде ушул Ош технологиялык университетинин чоң компьютердик аудиториясында сабактар өткөрүлдү. Кабинетте аябай жакшы шарттар болду. Интернет тынымсыз иштеп, токтоосуз иштеп, мугалимдердин талаптары толук канааттандырылды. Биздин бүгүнкү өткөн сабактарыбыз мугалимдерге аябай чоң кызыкчылыктарын жаратты. Мындан кийин дагы бул андан ары улантылып, дагы ушундай семинарлардын көп болушун суранышты. Реалдуу дүйнө тууралуу жаңы билимдерди алуу жана аларды системалаштыруу менен байланышкан адам ишмердигинин областын илим деп айтабыз. Ал эми материалдык жана рухий баалуулуктарды түзүү жана пайдалануу процессинде ушул илимдерди реализациялоо менен байланышкан адам ишмердигинин башка областын технология дейбиз. Илим технологиянын өнүгүшүнө алып келет. Технология болсо илимдин өнүгүшүнө түрткү берет. Анын жетишкендиктерин ишке ашырат. Информатиканын илим болуп калыптанышынан тартып, маалыматтык технология дагы өз кезегинде негизги орунда турат.
3 күндүк семинар тренингде орто мектептин мугалимдери билимдерин гана өркөндөтпөстөн маалымат айдыңындагы бүгүнкү күндөгү жаңылыктарга да ээ болушту. Ушул семинар тренингди уккандан эле өтө кубанычта болуп, ушул жерге жетүүгө өтө талпынып, Кудай насип кылган экен, жетип келдик. Бул тренинг өзү мына быйыл 19-жыл аймактарын өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына өтө дал келди десем болот. Бул жерде өтүлгөн сабактар айрыкча ушул онлайн сервис түрүндө болгондуктан бул өтө кызыктуу, мага окшогон бүт эле мугалимдерге жакшы билим калтырды десем болот. Биз бир гана бул жерден жөн гана билим алып калбастаныга, ушул жердин сертификатын жана ошондой эле ошол билимдерибизди кайрадан бышыкташ үчүн биз жакшы бир дистерге ээ болдук десем болот. Бул биз үчүн өтө чоң жаңылык да. Семинар тренингке катышкан мугалимдер биздин окуу жайдын материалдык техникалык базасы менен таанышып чыгышкан соң, университет тууралуу өздөрү кызыккан бардык маалыматтарга ээ болушту. Окуу жайдын ректору профессор Абитов Абдыкадыр Омарович мугалимдер менен жолугушуп, мындан арада университет орто мектептер менен тыгыз байланышта иш алып баруусуна токтолду. Кыргыз элинин ассамблеясы Кыргызстандын элин түзгөн этностордун улуттук кызыкчылыгын көздөгөн коомдук уюм. 1994 жылы 21-22 январда Бишкек шаарында өткөн Кыргызстан элинин биринчи курултайында уюштурулган. Кыргыз элинин ассамблеясынын курамында 2003 жылдын 1 январына карата 29 улуттук маданий борбор жана ошондой эле коомдук бирикмелер бар. Кененирээк кийинки материалда. 1994 жылы Кыргызстан элинин ассамблеясы түзүлгөн учурдан тартып Кыргызстандын элинин жарандык биригүү процессине оң таасирин тийгизип келе жатат. Бүгүнкү күндө ассамблея Кыргызстандын элинин биримдигин чыңдоо маселелери боюнча мамлекеттик органдар менен этно-маданий борборлордун өз ара аракеттенүүсү боюнча консультациялык кеңешүүчү орган болуп калды. Ассамблея өлкөбүздө жашаган этностордун маданиятын сактоодо жана өнүктүрүүдө маанилүү роль ойнойт. Жаңы шарттарды эске алганда ассамблеяны өз алдынча уюм катары реформалоо гана эмес, анын мамлекеттик, аймактык жана жергиликтүү деңгээлде этностук көп түрдүүлүктү натыйжалуу башкаруунун калыптанып бара жаткан системасындагы ордун жана ролун белгилеп кетүү зарыл. Бүгүн билесиңер, биздин урматтуу президентибиздин демилгеси менен, алкыштын жарлыгы менен мына өткөн жылы дагы региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланып, быйылкы жылга мына кайра ушул иштерди улантайлы деп региондордун өнүктүрүү жылы, анан ошо санариптештирүү жылы деп белгиленди. Мен бул жерде мына бардык улуттардын өкүлдөрүн көрүп атам, айрыкча мына жаштарды. Бүгүн ушул жаштарга шарт түзүлө турган, жаштарга келечекке карай бир кадам таштай турган бир иш-чаралар аткарыла турган жыл болушу керек. Биз билесиңер, мына биз өткөн жылдагы, быйылкы жылдагы бир топ кошуна мамлекеттер менен саясий, маданий, экономикалык багытта бир топ жылыштар болуп атат. Кыргыз жараны деген жаңы жарандык бирдейликти калыптандырууга көмөктөшүү Кыргызстан элинин ассамблеясынын ишинин негизги идеясы жана маңызы болуп калууга тийиш. Биздин максат этностук таандыгына карабастан кыргыз мамлекеттүүлүгүн чыңдоого жана мекенибиздин өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошо турган, өзүнүн өлкөсүнүн чыныгы патриоту болуп, анын тарыхын, тилин жана маданиятын урматтаган Кыргыз Республикасынын жарандарынын санын көбөйтүү болуп саналат. Сарамжалдуу той тамашаны өткөрүү, сарамжалдуу кечелерди өткөрүү, сарамжалдуу өлүм житимди өткөрүү, ушул маселе биздин областта көтөрүлгөн эле. Кийинки мезгилде эмнегедир бул маселеге жакшы көңүл бөлүнбөй, соргундап баратканы бизди өкүндүрөт. Облусубуздун жана шаарыбыздын улуттар аралык байланышта бекемдөө сая максатында ата бабаларыбыздан келе жаткан салт боюнча улут арасында бири-бирине кыз берип, кыз алуу традициясы уланып келүүдө. Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын алкагында түзүлгөн ар бир улуттук маданий борборлордо өздүк көркөм чыгармачыл жааматтар уюштурулган. Кыргызстанда улуттар аралык ынтымакташтыкты сактап, аны өркүндөтүүдө улуттук маданий борборлор өзгөчө маанилүү роль ойноду. Алардын иш-аракеттери мамлекет тарабынан ар тараптан колдоого алынган. Ассамблея үчүн 1994 жылы 26 сентябрда Бишкек шаарында достук үй ачылган. Сиздер менен Оштунун чаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки аптанын ушул мүнөттөрүнө кездешем. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.